Sottun janına barganda sen süйлey alay kılatsın. Sebep geçe men gördüm de oşo sottoçu. Sot adilеттүүлүк kılıp durup süyley algan jok. Soňta maldy ta vakbel allara salıp berdim. Birösi çıktı kalgan. Ey, 7 baş mal kana ey. Üçöni mayli muna ejen nevresi alsın mayli ölüp bet üçön. Kalgan 5 tamal kana ey. Kimdi qarmaysın ha? Şehdiki çıkmadı. Başka adam çıkmadı. Men özüm tamattan jogalgan 8 baş mal ey. Oylagıl akalar ey. Men iştebesem, ayalım iştebesem, özüm iştebesem bey. Kana bey men. Men soyaka kuruşlarım alıp ketdi. Bala çaka var ey. Studentlerim var ey. Telefonda gün aytandym, elge söz berip ketken oşa kişi. Men 3 günden atın atap berem sizlerge dep elge söz berip ketken. Kimisi söz bergenmen tak esinde jok. Kanday resingde jok. Geldir olup kalsın da mındayda. Janында oturgansın. Ular söz berdi. Ulardı kanday kalmaydı komna çan. Janında oturmadın tınşap. Ey, Hanıbek geldir olup bu kanında satın ökümдөр men disklerini çıkarıp mına flashkalara götürüp koyayım. Bardık neseleri var. Bala oyununu alıp ileganların beri süret videosu prastushkalar mına ey. Flashka mına ejegen berin. Görgülü balaňar baktygyn. Bir oyunca bir bazardan karmaldı o. Bak şimdi Sen bilesin. Söylesem. Can gel Turan al. Oşo oyunca bir haftada çok geliyor. Men özüm жетекчинин орунбасары Милчан майор Абдибаев Каныбек. Аталган силер айткан кылмыш боюнча бүгүнкү күндө шектүү адамдар Ош шаарындагы номер 25-чи камакта кармалып отурат. Сот болгондордун соту болуп атат, тергөө амалдары жүргөндөрдүн тергөө иштери жүрүп атат. Жыйынтыгы соттун жыйынтыгы же тергөөнүн жыйынтыгы менен жыйынтыкталат. Бүгүнкү күндө эч ким бошоп кеткен жок. Тергөө жүргүзгөн кандай арыз берип көрсөтмөлгөн ошол тууралуу так маалымат иш жүрүп атат. Тергелип атат бүгүн. Кече акыркы күнү азыр айтып кеттиңер. 3 баш жылкы менен мына Исанов Айлөкбөтүн Байыш айылынын тургуну кармалган. Бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп, Ош 9 номер 25-чи СИЗОдо кармалып отурат. Аны эми азыр бул жерде кое бериптир деген дагы сөз уктук. Ал туура эмес маалымат. Бүгүнкү күндө эми эл арасында чыккан сөз да. Эмнеге ушунча мына элдин нараазычылыгы сиздерге болуп атат? Именно сиздерге болуп атат. Эмнеге келип атат бул нерсе? Эмнеге чыгып атат нараазычылык? Соттон чыгып кетти деген нерсе боюнча талаадан кеткен мал урлук менен короодон кеткен мал урлуктун экөөнүн кылмыштын ичинде айырмасы бар да. Бузуп талкалап проникновение менен кирип, анан талаадан бош жүргөн жерден жазасы жеңил болгондуктан жоопко тартылгандар дагы кутулуп кетип атат. Арасында бар элдин нараазычылыгын жараткан түздөн-түз себептери ошол дагы кылат. Мен айтып кеткен нерсе. Каныбек, немеде бизден бир суроо. Ошол азыр мына Көкбелде ушулардын баары мал жоготкондор. 300дөн ашык кара бодон мал жоголду да. Асты 5тен жоготту. Чаркарлары бош эле калышты. Ушулардын бирөөсү дагы ыраазы эмес да орган тарабынан. Бир, экинчиси бирөөсүнкү да кайтып бербеди да. Кармалгандар дагы эч кимиси бир жибине мал албады да. Эч бир сом кайра өздөрү уара болуп туруп, анан жаздан күзгө чейин чакырылат, күздөн жазга чейин чакырылат. Калды дагы Hiç başka rezultat yok. Biz çındığında men özümün fikrim organ tarafı 10 jıl işembe kalım sebebi hiç kimisi kayıtmadı. Hiç kimisi kayıtmadı da. Uşuğa cevap verseniz kaytarılış gerek, kaytarılbaş gerek mi? Tergөө жүрүлгөн убакта же тергөөдөн кайтарылат, болбосо сот кайтаруу жөнүндө өзүнүн мыйзам негизинде кайтарат да. Мен ыкчам иштер боюнча орун басар болгондугуна байланыштуу өндүрүү жагын эми тергөөдөн же сот органдарынан чечилет бул жагынча. Эми биз деле төлөтүп өндүргөндүн аракетинде. Бир дагы бир неме. Ошол балдар ушул жерден кармалган ошолордун балдарчы аттарына өздөрү билишет. Балдар кармалган. Бирок ошол балдар ушул жерде жүрөт азыр. Айылдарда фирмаларда иштеп жүрүшөт. Аттарын атап кетсеңиз. Жок, анан төлөнбөдү. Биринки дагы төлөнбөдү. Нерде Бекиш деген баланыкы 5 жоголду. Курук калып кетти бешара. Курук эле калып кетти. Бир кандай бир төлөнүш керекпи? Негизде төлөп бериш керекпи, төлөбөш керек? Именно суроо. Азыр ушу баардык ишерди актан бериңе жумой экен. Кызылда бирден бериш керек, а? Азыр моундай да, бул камалган адамдын немеси мүмкүнчүлүгү бар төлөгөнгө төлөтүш керек. Ол биз эле эмес, мына прокуратура органдагы, соттогу ошо төлөтүүгө биринчи неме ошол жабырлануучунун немесин толтуруш керек да багы. Ушерпин кеткен чыгымынчы. Ошол боюнча аракет кылабыз. Бирок эми ал ошол неменин шектүүнүн немесине байланыштуу болот экен. Карыз немесине байланыштуу. Ошо байланыштуу эле албай калса, кесил ошон үчүн отурат. Азыр камалгандар чыкпай, төлөнбөй ошондой болуп отурат.
неме боюнча өз негизи биринчи бизде эле сот органдары деле башкаларды ошол биринчи кеткен аз чыгып кеткен дегендин бардыгы эле ушул багы урдалган чыгымды төлөп берип туруп анан чыгып кеткен көбү ошондойлор да. Чыгып бергенден сот деле кое берет экен да, арыздооматым жок деп жаздырып туруп төлөп бергенден кийин. А төлөй албагандардын бардыгы ошол срок алып немесин өтөп атат. Мына айылда эч ким алган жок. Сот боюнча Элден сурасаңар, ким алды ошол балды отто? Эч ким алган жок деп. ошол боюнча тапаш керек экен. Ошол боюнча эми аны сот Мына сурагаларды эч ким алган жок, жоготкон бар турат мен. Эч ким алган. 2 жылдан бeri жүгүрөбүз, эч ким немес. Төлөп берди деле сөз айтып. Командир, анда бир суроо. Ошол жоголгондор, мал жоготкондордун жабыркалык немелердин баары ошол кембагал үй бүлөлөр, жетим, жесир, бешерелер да. Байлардыкындай эле албайт. Байлардыкы деле жоголуп атса керек го. Эч ким деле тынчыбайт. Анан олар өздөрү кайра орган адамдарынан наразы да. Чакырып, эч результат жок. Жыйынтык жок эле чакырылып атат да. Сиз жаңы келипсиз, бир жакшы иштеп бериң, ушу сиздерге ошондорго жетсин деп, ушунча эл алтындай убактын ажыратып келип атышат да. Ошого сиздерден сураныр, ошондорду карап бериңдер. Мына эл кыйналды чындыгында эле. Бизге бул адат болуп калды. Жогол үйгө эле келбесе болду, жоголдуга түшүп калды. Болбосо элге коюп берди, элдер өзү тарбиялап алат. Анан эми элге коюп бер десек эми коюп бербейт. Ол эми өзү мыйзам бар. Эми ошол мыйзамды жакшы карап бериңиздер, эми ушунча элдин көйгөй. Бул бизде айтып аткан сөздүн командир Ханыбек, бизде айтып аткан сөздүн баары ушу Көкбел айылынын көйгөйү. Түшүнүктүү. Соттун жанына барганда сен сүйлөй албай каласың. Себеп кече мен көрдүм да ошо сотточу. Сот адилеттүүлүк кылып туруп сүйлөй алган жок. Сүйлөй алган жок. Мынантип тимин ачка калган неме, прокурорго айтып, айнанайын курсагың тогузуп келчи, катыра сүйлөчү. Эмне деген өкүм чыгарган уккан жокпуз биз. Сен мисалчы сот экенсиң айнанайын. Демекесиң, ооба. Адашып атам айнанайын, кечиресиң. Сен ошол соттун астында сүйлөй албайсың. Сотко пулду берип койсо, каалаган немесин аткарат экен. Ууруну тапса дагы акча менен бошотуп коет экен. Чын, мына азыр ким айтып атат? Пулдуулар жеңет деп. Пулдуулар жеңеткен, байлар жеңеткен. Неге байлардын немесин уурдабайт? Себеп кембагалдар аркасынан жүгүрүп, мына ошол кайнымдын баласы камалып кетти эле. Аркасынан жүгүрө албай эле жүрөм мен. Себеп мен мугалиммин. Мугалимдин акчасы канча? 7.000-8.000 акча бар. Мен сурам бар. Байлар болсо бир үйдү сатат экен дагы кутулуп кетип, анан чын дагы кылгылыкты кылып. Мен Абдыбай Ханыбек. Мен 8 баш мал жоготконумду билесиң сен. Издеп тапкан бирөөнү, таап мына 3 баш малды урдаган бала соттолуп кетти уларына. Май урдасын. Алган 5 та малдын жыйынтыгы чыкпайды. Эмне болуп атат ушуга анан? Мана же шериги чыкпады, же башка адам чыкпады. 5 ай болду. 8 августта таап келген. Мына бүгүн 8 декабрь болду. Онун аралыгында 1,5 ай издеген менетим айтпа сен. Мына. Мен сага суроо берейин. Сен ошо боюнча жыйынтык чыгарбадың укам. жооп берелби? Сурооңузга. Шуну жооп берип кетмейли. Бул жактын арызы бизде катталган. Кайсы арыз катталды? Канча арыз берди? Мен арызымды албай койгонсуң Каныбек. Мына шериктерим бар. Айыл өкмөт кана? Албай койгонсуң Каныбек. Андай кылба. Мен интервью берип койдум азыр. Сүйлөш керек. сүйлөгүлө ооба. Бир суроо бердиңиз, мен жооп берейинби? Жооп бер, май пожалуйста. Сиздин арызыңыз каттоодо шектүү болуп 3 баш боюнча бир жаран кармалып, бүгүнкү күндө соттун өкүмү менен жоопко тартылып кеткен. Калган ачылбаган кылмыш иштер боюнча, сиздин калган табылбаган малыңыз боюнча бүгүнкү күндө ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө, мыйзам чегинде. Ал боюнча иш токтой элек, эч ким аны жаап жашырып койгон жок. Бары эгер кызыктар болсоңуз, тергөөдөн таанышсаңыз да болот. Ал боюнча кошумча шектүүлөрдүн үстүнөн иш-чара жүрүп атат. Эми технический жактар бар, ал жерде мен бул нерсени бардык немеге айтып кете албайм. Өзүбүздүн жашыруу нерселер бар иштеп атканча. Арадан 5 ай өттү, Каныбек. Эми ары кандай мен туура кабыл алып атам сиздин немеңизчи, арыз мунуңуз. Жок. Мына эми 5 ай өттү. Мен ууруну жоготкон малды таап алып келип, аларга салып бердим. Бирөөсү чыкты калган. Эй, 7 баш мал кана, эй, үчөөнү майли мына эжен небереси алсын, майли өлүп кетти үчөөнү. Калган 5 та мал кана, эй. Кимди кармайсың? Шериги чыкпады, башка адам чыкпады.
Abdükarim dedi, Abdükarim albadım dedi. Добылың айтсам ол алғаным жоқ айнен деп безіліп жататын ежелер. Қана бұяқ ақиқат. Ақиқат болбайды атукам. Мен арыздан отам, mesela onu görüp otasın. Mına elder görüp тұрады. Оңшыларым барчы ыйлап атат. Қана ақиқат. Мындай да күнөөсүн мойнуна алган үчүн жооп атакса керек. Өзүңүзчө жеке да. Мойнуна алба ыйлап туруп İzde oturup kaptım. Bana немеңерге тергөөңөргө мен аразданам мен жогору жака чейин барам. Садыр жак барып. Ташипке чейин барам. Жон койбойм. Мен өзүм таматтан жогоргон 8 башым бар. Ойлогул акалар ey. Мен иштебесем, аялым иштебесе, өзүм иштебесем бей. Кана бей мен. Мен стройка курустарым алып кетти. Бала чака бар ey. Студенттерим бар ey. Кана буякта мен biz толур аянбыз, кайракыбыз ey. Bu Сулужеда ушун болбосо ey. Мына элдер турат ey. Не кылганыңар ey? Жыйынтык жок мына. Силер шалак кылыңар болуп атат. Жыйынтык болот. Болот. Көрөм жыйынтыкты мына ey. Ол мына видео бар. Көрөм куда каласа. Алла таала көрүп турат. Жыйынтыгы Барды эле милицияларга наразыбыз. Жакшы текшербей атат. Жакшы текшерилбей атат. Наразымын мен. Эле жакшы кылып атты. Менин да бир бээм жоголуп кетти. Манда жоголуп кетти. Hiç kim razı емес милицияларга. Söz öküm çıkarıp koyayım oşa bulağa. Məyər üçən alsın dey. 5 maldan jintıq çıkpaydı deyəkələr ey. Murdap gel. Çoğuluş boldu, özün var çoğuluş da. Qana ey men görəm men bu çıxan 5 maldan. Sağ bir onaqlar bir çən apet tıqasın. Tap bire oşa uğrun dep getdibi. Otun bula şonu. Qana bu. 3 ay oldu. Qana aytpady, aytalbady. Niye aytalbaydı? Baylanışı var. Mına bala ey. Ayrılsanız Bala da mına men Baylanışı var, şonun için aytalbaydı. Telefonda 3 günden aytandı mına elge söz berip ketken oşa kişi. Men 3 günden atap berem sizlerge dep elge söz berip ketken. Kim söz bergen men tak esinde жок. Qanday resimde жок. Geldir olup qalsın da mındayda. Janında oturgansın. Ular söz bergen. Ulardı qanday tanıyasın komuna çan. Janında oturmadın tınşap. Ey, Qanibek. Geldir ol. Bu kanunu Sottun ökümdörü men disklerini çıkarıp mına fleşkalara götürüp koyayım. Bardık deseleri var. Bala moyunun alıp ilegenlerin beri süret videosu, prasluşkalar mına ey. Fleşka mına ejegen berin. Görgülü balangardı aktığın. Qana hakikat. Ulardın janında oturganda ukpadın da otasın ey. 3 günden keyin men aytıp berem uğrunu degen. Mına elder ukkan oşonu. O bala aytıp atat ey. Men 11 başlı moynum aldı atat. 8 baş, 3 başlı moynum aldı. Maylı. Aytalbady, jok oşo oydan. Sebebi baylanış var oşo. Barın baylanışı var. Jok emina. Boz aytat ele de. Telefonda da men köp yerde audiolarım var Qanibek. Men sağa aytılep hakkılarım var mına. Var dedi ey. Eğer bolmasa men Özleri baylanış bolsa kayga. telefonda prasluşkaların audiolarım var Qanibek. Men köpterge oramayın. Ne? Onday neme kılbangsın sen ey. Şunlar Fleşini mına hazıran koyup berem kerek o zaman. Sen onda kılıyor ben. Ушинтип бавериңер. Qana mına ejen ne deyip Чындыкты коюп bana mına kompüter nevresin. Чындыкты неме иштебейсиңер. Siz nevreniz boyunca ne söz var? Мен кайнымын баласы камалып кетти да 3 немени урдады деп мойнуна коюп ыйлап отурса дагы сот өкүм чыгарып камап койду. Mına sotun ökümünde öküm var mına. Mına da turat okuydu ey. Öküm çağırgan. Жок, түшүндүк өкүм чыгарган. Азыр эмне наразы болуп атат эми бул эже? Бұл еже балам уақыт ода, баламы қасқа қылып қойды ода, түсінесің. Ne zaşta Мен getdi. ушуга жооп берип коюңуз. Мәлім, мұрдасы удағанды білбеймін. Сиздин маалуулугуңуз менен камалган шектүү адам буга чейин ушул эле мына Кара Суу районунун Папан айылынан маалуурлук кылып, бир фура маал урдашып, кармалып, жоопко тартылып, СИЗОдон пробацияларга чыгып келип, экинчи жолу сиздикинде кармалды. Мен алга мисал үчүн нерсе албайм, мисал үчүн сот өкүм чыгарган болсо, ар бир чыгарган өкүмгө чыгарган адам жооп берет. Жоопту мисал үчүн. Ол бала фура менен эме урдалган малдарда жок бала. Кармалган бизде бүт данныйлар бар. Сөздү бурмалабай сүйлө. Жоқ, сіз ондай дең. Бұда аралашқан емес. Аралашқан емес Қанибек. Ода жок. Жок ода. Башка балдар бар. Бул жерде, бул Сіз ондай эме болсо, бул жерден оны бул тыкпаңыз. жерде тергөөдөн требование деп туруп өзүнүн эмесин аныктайт. Ошо дело ачылган, ошо баланы тыккан. Дело ачылган эмес, ошо баланы тыккан. Ya onu nege kamayt, nege çıgarat? Материал менен Багандан чыгарбаш керек эле. 8 мал урдадың дептир. Ошо жерде сот айымеди барганда. Мен 8тан алган эмесмин деп, онда 6 тан аласың дептир. Ким? Ошо апарганда да эми, ким айткан аны Кудай билет. Анан дегенде мен албайм деп, онда 6 тан аласың дептир. 6 тан аласың Акшака экөөнү киргиздиптир. Акшаканы чыгаргандан кийин бая путка 1 тептир. Путка 1-2 тепкенде сен 3 аласың дептир. Ошо бала айтты мага. 3 аласың деди, айлап жок анан алдым деди. Эгерде де досторума айтсам деди, эртеге мен чыгып келсем деди, досторум уят болом деди. Айлап жок анан ошо укамы айттым деди. Укасын алып келди, тергөө такты алган жок. Эртеси ана кагазда келип атат. Жолчу аюлар экен, укасы жолчу Акниет. Экөө урдаганды аны 26-iyul күнү мал урдашкан. Укасын мойнуна коюп берет, onu илештирип турган. Делонун ичинде тергөө бал санкциялар. Зера кара балам. Органдарга деле ишенич болбой жоголуп кетти.
Dep arızlansam uyuңuzdan чыйып кетсе жооп беребиз, калгандарын таладагыга биз жооп бербейбиз деп иншалла ошондо ошо туруу. Чалдым мен. Бардым көрсөттүм. Аны силердин эмне керегиңер бар? Андай иштебейле койгула, өкмөттүн акчасын жейле койгула. Ақтап жеш керек деп кичине болсо. Ошондо айтты. Үйүңүздөн жетелеп чыйып кетсе жооп беребиз. Болбосо дейт, таладагыга кандай жооп берет экенин дейт. Албайча териштиребиз эже. Үйдөн элем жайда койгон. Кимдин мал жоолгон болсо барып арыз менен кайрылгыла. Мен шериктермен бар. Сиздин боюнча да шериктерим бар. Кана келбейсиңерби арыз алып койгон, ей. Кана. Айткыла. Мына. Мен атым Сакбай Жумой. Алынган эмес бетке, алынган эмес. Жумой эке. Бул кече жакында урдалды меники. Боюнча барышыңыз керек экен. Тергөө менен сизди териштирип түшүндүрүп коюш керек экен. Бул боюнча сиз түшүнбөй атсыз да. Мен түшүнбөй атып, тергөө менен сот менен ошону териштирип керек экен. Сиз азыркы мына эже менен мындай бул жөнүнө камап коюн деп атсыз. Жок, мен майыл дедим, кылмасын дедим. Майыл кылмышкер болсун. Калган 5 мал гана. Шери гана. 5 мал боюнча. Кимден чыгат? 5 мал боюнча. Гана 5 ай болду. Ким издеп атат? 5 ай болду. Балдар иштеп атат бул жерде. Балдар, сен 15 малды келгениңе. Мен сени Эч ким жок. Азырчы сиз тергөөгө барып Өзүңөр байланыш. Буларда байланыш бар буларда. Прокуратура сотуна ишенбедим мен буларга. Мен жогору жака берип атам. Эсен турат. Ошол бала камалган бала жалгыз өзү урдаган жок да. Урдаган жок. Ошонун шериктерин табыш керек да. Ушул маселе. Ушул маселе. Канча жолу бар? Шериктери чыккандан кийин малды чыгат да. Чыкпай койбойт да. Ошода. Үчүн ушул вакыт шериктер табылбайт. Табыш керек да. Бир адам өзү урдабайт. Шериктери бар. Ошону айтырыш керек да. Сураш керек да. Ананча шериктерин табыш керек каерде экен. Ошону сурап атпайбы? Шериктерин табыш керек. Менин коңушум мына акылдык бар кошунам. 12 мошогун жогор 10 баш мал бир кеткен. Эй, мына тедел кагыл гана. Айтканмын. Алтын көзөм турат ай баш. Мына фактылар. Мына ушу жоктай мына. Көкбел халкы көп жылдан бери өзү мал жоготуу боюнча жабыркап келатабыз да. Кыйла бир 10-20 жыл эле болуп калды адашпасам. Урлардын бара-бара тамагы чоңоюп калды. Азаймак турсун. Себеби башта бирден урдайт эле, азыр 3-4 баш малдан ар бир короодон урдап атышат. Буларга себепкер ким эми билбейм. Бир Кудай жазалабаса, бул балдар вообще жазасыз калып атат. Өкмөткө мына балдар айткандай биз чекесинен кичине таап беребиз. Мына урдаптыр, мына ал паланча мындай кылыптыр, тутулду деп өкмөттүн колуна тапшырып беребиз. Кайра өкмөтүбүз 1 ай 2 ай камайт дагы секин чыгарып берип атат. Буну эмне элдин көзү көрбөйбү? Буга ким жооп берет мынаке? Мисалы былтыр мурда жылы мен 2 баш малым жоголгон. Барып арыз жазайын десем, жазбай туруң эже деди. Себеби биз немени ууруну табабыз, ошол күндө жазасыз деди. Буну эмне деген элди алдоочулук болуп атат. Мына ушунча калк кантип жашап атат? Бизге өкмөт жардам бербейт эч ким. Толка Тоолу райондо бир чөп менен, мал менен тирлик кылып атышат биздин адамдар. Ушул немебиз биздин ушул немебиз президентке жетеби, кайрылуубуз жетпейби? Жетсе мына президентке айта турган кайрылуубуз бар. Керек болсо келип ушу Нокат район Көкбел айылына келип бир бизден элден кабар алып келип берсин. Биздин чоңдорубузду мына милиция болуп бизди коргоп аткан нерселерибизди көрүп кетсин өз неме көзү менен. Мынаке эл ушундай эл чогулат дагы бардык айтып беришет. Ушуну этият кылган укам. Бир жылда 100ден ашык уй жоголуп атат. Ар бир уй 100 миңден болгондо дагы канча миллиондогон сомдор элдин немесинен кетип атат. Карапайым эл ушундай кыйналып атат. Биз урууларды таап, колуңарга салып берип атабыз. Ошону силер тергебей чыгарып берип атасыңар, таги тугун неме кылбай. Айтса